Ошонун балдары кармаган. Күйөөсү адвокат, эч кимди жолотпой кафеге жаап коюп турат. Жалгыз энеси менен ошо Перизат, бул жанагы Маткасымов Алмастын энеси. Отуруп алып тиги менен сүйлөшүп, бүт бартын даана жастырып келип туруп, жогорку деңгээлде чыгарганда Гутниченко деген жогорку соттун төрайым эмеси орун басары болчу. Ошол уруксат берген. Согласиться на возбуждение уголовного дела деп. Эмне болду? Ошол Бакиевдин анда кайра бирөөлөр чыгып тормуз тээп, аны жөнөкөй түшүрүп коюп, соттобой, ошол бойдон жабылая калып, баласы болсо юридикалык кандидаттыгын жактап туруп анан кийин СМБга өтүп атат. Ким өткөздү СМБга? Мына биз балдарыбызды бирөөсүн да өткөрө албай жүрөбүз. 2 жыл текшериш керек. Бизде ушундай эреже бар. Абдан караш керек ата тегинен бери дейт. Анан энеси жанагындай коррупционер аялдын баласын алып келип туруп СМБга отургузду. Ал эмне кылды? Коррупциянын ана башына отуруп алып туруп, мындай апапак Карганбек окшогон адамдарды, азаматтардын баарын каматып чиритип атат. Коомду чиритип атат. Мына ошон үчүн ушуну билип алгыла. Бийликтеги бүгүнкү күндө ошолорду кызматтан жөн эле алып атат. Рахмат Сооронбай Шариповичке. Бирок соттош керек. Артынын баары тең азыр мына Кудай буйрса укук коргоо органдары тиешелүү бөлүмдөрдүн баары тең мен аягына жеткирет деп ойлойм да. Topçu gömden үйрөнгөнбүз şu bakılaganda. Арбагыла туулгандарым, токо теп жерин айтайлы. Кыргызстанда Карганбектей кыргызга күйгөн Манас үчүн өз чөнтөгүнөн $800.000 зарыптап Парижге жана башка жака эчен жолу барып жүрүп 14-жылдын 4-декабрында Манасты ЮНЕСКОга каттаткан чыныгы мекенчилдикти мен башта билбейт экенмин. Тура. Карганбекти күнөөсүз камап соттоп жатышат. Эмне үчүн? Шулдиев деген бир неме 8-жылы айыл чарба жерлерин трансформациялап, башкача кыргызча айтканда, башка максаттарга пайдаланса болот деген токтом чыгарган. Ошонун негизинде талай кишилер Карганбек гана эмес, жер алган. Жер алгандан кийин сатса болот деген жери бар. Саткан.